алейкум, урматтуу менин каналыма жазылгандар. Бүгүн мен бир кыскача маалымат берип кетер элем. Ушул мындай өндүрүштүк көлөмдө атайын дрондорду чыгарган компания менен байланыштык. Анан дрондорду карасак аябай сонун экен. Ушул дрондор жөнүндө кичине айтып берейин дедим. Уруксат берсеңиздер, баштайын. Бүгүн сөздү ушул дрон жөнүндө кылабыз. Бул деген атайын ушундай жасалган дрон. Бул деген өндүрүштүк көлөмдөрдө чыгарылат, анан атайын компаниялар менен сатылат. Ушул дрон өзү баягы 60 мм 8 окту мындай көтөрө алат дагы, ыргыт алат. Ошол минометтин огуна ыргыт алат да, минометтин оку менен жүктөлөт. Андан сырткары, эгерде мындай алсак, эгерде ошол 120 мм ок жүктөйүн десеңер, 120 мм ок жүктөөчү ушундай атайын система кылса болот да. Анага атайын настройкалары бар. Дрон өзү 20 мүнөт иштейт, 20 километрге учат. 20 километрдин ичинде, чакырымдын ичинде ушул баягы ага атуучу атайын антенналар кошо келет. Негизи өзү дрондун салмагы ошол 8-60 мм минометтик огу менен кошо ошол 42 килограмм болот. Негизи дрондун өзүнүн салмагы 13,5 килограмм. Батареясы 5/5 килограмм, 5,5 килограмм. 2 батарея салынат. Бир батарея 20 мүнөткө жетет, 2 батареясы 40 мүнөткө жеткирип салат иштөөсүн. Эми шамалдарга көз каранды да. Анан өзү баягы системасы, атайын ыргытуучу системасы 7 килограмм салмагы. Анан ошол негизи минометтор огун салган барабандын ошол салмагы бир 10,5 килограмм болот. Дагы кошумча маалыматты алсак, ошо чоңдугу 1 метр 60 сантиметр, мындай квадрат формасында. Анан бийиктиги 530 мм, бул эме жарым метр да. Ушундай 1 метр да, мындай узундугу туурасы 1 метр, бийиктиги жарым метр. Анын материалдары композиттик материалдар колдонулат. Анын көбүнчө баягы углепластик, ошол карбон көтөрүү күчү 140 килограммга чейин көтөрө алганга күчү жетет. Ошол жалпы мындай орточо алганда күчү 70 килограммга жетет көтөрүлгөндө. Учуу убактысы ошол бир батарея 20-25 мүнөт, мисалы үчүн 40 мүнөткө чейин уча алат. Бул 2 батарея салса. Ошол алыстыгы кайра эле жана айтканда 20 километр, эгерде мындай ылдамдыгын алса 72 километр саатына. Анан эгерде кат шамал урса, ошол 6 Бифорд шкаласы боюнча 6 деген балдагы шамалга туруштук берилат. Вольтажды алганда ошол 48 вольт, бул электрик да, электрический мотор болгондуктан мындай жакын турганда аябай катуу ызылдайт, бирок баягы 1 километр учкандан кийин такыр угулбай калат. Анан ага кошумча дагы ушул Skynet ат деген мылтык сатылат. Мылтык анын баасы арзаныраак, бирок бир топ эле өзү. Ал мылтык менен ушул дрондорду атса болот. Анан Skynet D2D деген дагы ушундай модель менен дрон алынат. Ал ошол модель, ошол эле мылтыкты дронго илгенден кийин ал дрон учуп барып туруп башка дронду мындай хакер атака кылып, бузуп, баягы сигналдарын өчүрүп, ушундай түшүрүп, же болсо баягы мындай сигналын өчүрүп коюп, сокур кылып салганга илдет жетет да. Рэпте иштейт өзүнчө, бирок анын баягы тахмейлеп туруп атыш керек, анткени анын ошол иштейчү нуру аябай ичке. Мынакей ошол Skynet деген мылтык, ошону мейлеп туруп дронго атсаңар 1-2 километр же 5 километрге чейин, ал дрон деген сокур болуп калат, же болбосо силер жака учуп келе берет да. Мынакей ошол эле мылтык дрондун үстүндө да. Дрон эгерде баягы дрон алыс жерде жүрсө, анан силер мылтык менен ага 2 километр жакын келе албасаңар, анда ушул дронго элесиңер ал мылтыкты, анан дрон менен көтөрүп, ал дрон менен атсаңар, жакшылап мынтип тигини түшүрөсүңөр да, жок кыласыңар. Ошол негизи бул деген өзү дрондор GPS, GLONASS, Beidou, Galileo деген системаларга иштей алат. Анан негизи баягы дронго өзүнө антидрондук курал дрондун өзүн мындай бузбайт, сындырбайт.
дрондун платформасына мылтыктарды илсе болот, анын дагы өзгөчө сүйлөшсө болот, атайын системасы дагы салынат. Ал системасына ошол мылтыкты илсе, ошол эле дрондор 20 километрдик ушундай мылтык атуучу дрон болуп калат да. Баягы каргуу сыяктуу эле Турциядагыдай. Бул деген ушулардыкы да, баягы атайын чыгарган фирманыкы. Ошол жалпы ушул сатып алса болот. Баштан айтып коеюн, ушул дрондордун баалары бир Бишкек шаарындагы бир особняк тегерегиндей да, бирок так бааны айтса болбойт, анткени бул жерден атайын ошол келишим коюлган да, маалыматты таркатпаш үчүн. Ушул дрондорго кандайдыр бир кызыгууңар бар болсо, мен менен байланышсаңыздар болот.